Bir ayda 10 kilogram сөз түрдө арыктайсыз. Өзгөчө төрөттөн кийин 4кө чейин. Кыскасы семиздиктен бүгүн көп адамдар, аялдар арызданат. Китептерде келет. Мен үйүмдө, жеке үйүмдөгү эреже, тамактаныш эрежем ушундай. Башка конок келеби, ким келет, ушул нерсени кыламын да. Эгер ушул нерсени өзүңүз жана башкаларга көндүрө алсаңыз, сиз алардын дагы өзүңүз дагы ден соолугуңузду сактап каласыз эң азында. Болбосо бардыгын спортсмен кылып бересиз да. Бул кандай десеңиз, китептерде келет, биз мөмө жемиштерди, жашылчаларды, андан кийин даамдуу тамактарды тартуу кылдык дейт да. Мындайча айтканда, биз эмнени жейбиз биринчи? Ашты жейбиз, самсаны жейбиз, бөктүрүп жейбиз, салаттан чамча жеп коюп, акырда анан кийин мөмө жемиш, жүзүм бирдекелерди десерт кылабыз да. Эң акырда, мисалы мөмө жемиштерди. Батпай калганда алма аралашты жейлем, жаш өтөт, жүзүм аралашты жейлеп, охо деп туруп жеп калабыз да. Жок, мындай кылбаш керек. Эң биринчи суу ичиңиз. Эң биринчи курсакка, тамакка дасторконго отурдуңузбу дароо, отурганыңыздан кийин кааласаңыз 1 литр, кааласаңыз 1 стакан. Ал өзүңүздүн весиңизге, боюңузга, ростуңузга жараша болот. 1 стакан деп койсом азыр, көбү 1 стакан дейт. Жок. Чоң гигант адамга 1 стакан суу не болот? Ал ашказанын бир бурчу деле калып кетет. Жуулуп калат бирлери. Ашказан. Кичинекей адам, мектебе сорттогон адамдар бар, алар стакан ичсин мисалы үчүн. Здоровьяңа жараша ичиң керек. Мисал үчүн да. Ашказандын какой-то проценти толуп калыш керек да сону. Андан кийин салаттарды же, мөмө жемиштерди же. Андан кийин ошо майлуу тамактардын даамын татып көр. Канчалык жыйылат экенсиң. Ошондуктан айтайын дегеним, ушул нерсени киргизип алсак, бизге коноктор келеби, коноктор келсе дагы биринчи мөмө жемиштер тартууланат. Андан кийин тамактар. Баягы мөмө жемиштерди жеп отуруп, ашказанга эң биринчи пайдалуу витаминдер, жакшы нерселер кирет да. Сен келген конокторду дагы ыраазы кылып жөнөтөсүң да, ден соолугун ойлоп. Бул нерсе өтө жакшы нерсе. Ошондуктан дасторкондо сөз түрдө жөнөкөй суу туруш керек. Кайсы дасторкондо болсун. Кыргызстанда суу кенен, Кудайыма шүгүр, суулай алабыз. Кеткениче суу ичиң. Не кылат экенбиз? 3 эреже экен. Биринчиден не? Суу ичеткенбиз, андан кийин мөмө жемиш, жашылчалар, андан кийин таза майлуу оливковый масло, таза маслолорго кылынган тамактар. Нур-Султан аты араб жана түрк эки тилден түзүлгөн. Нур анан Султан. Терең урматтуу, даңазалуу, урматтуу ат болуп эсептелет. Аттын келип чыгышы нур араб тилинен келип чыккан. Жарык, нур, жарыя, ыйык, жарык деген маанилерди билдирет. Султан бийлик ээси, башкаруучу түркчө, султаным деп күлүп кетет го. Султан Абдулхамид хан деп мисалы үчүн. Күчтүү адам, өкүмдар дегенди билдирет экинчи мааниси мекендештери. Демек Нур-Султан нурлуу башкаруучу, жарык алып келген адам, даңазалуу, абройлуу жол башы дегенди билдирет экен. Бул аттын тарыхына кыскача кайрыла турган болсок, мына кошуна казак бир туугандарыбыздын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев. Мындайча айтканда, Нурсултандарды байкасаңыз, көбү мугалим, коомдо активдүү адам, активист, бизнесмен, лидер, жол көрсөтүүчү, өзү көп нерсеге окубаса дагы, акылы болбосо дагы, диплому болбосо дагы парасат өтө күчтүү болот Нурсултандарды байкасаңыз. Нур-Султан аттуулар парасат менен көбүнчө көп сүйлөбөйт, бирок керектүү сөздөрдү сүйлөйт мындай адамдар. Себеби аты эле айтып турат, нур анан жарык, анан бийликти мындайча айтканда жакшы түшүнгөн. Кимге кандай мамиле кылыш керек? Бир кухняга келсе деле туалетинен баштап кухнясына чейин маани берген, аналитика кылган, анализдүү адамдар Нур-Султандар болушат да. Нур-Султандар чында ушундай. Мен төрөдомдон Нур-Султандарды көбүнө байкайм, ушундай да. Чындыгы ушундай. Мен айтып жаткан сыпаттардын көбү ошол Нур-Султандарда бар. Көпчүлүк адамдар ушул атты ушундай сыпаттар менен сыпаттайт. Лидерлик, акылмандык, жоопкерчилик, элге жарык алып келген, жол көрсөтүүчү адам, аброй жана күч деп түшүнөт да. Чындыгында ушундай. Пайдасы дагы өтө көп бул ысымдын. Маданиятыбызда негизи эле түрк тилдүүлөрдө президентке чейин эле Нур-Султан аттуулар көп коюлуп келген. Бул аттуу адамдар өзүнө ишеним бере алат, жакшы сапаттарга ар дайым өзүнө өзү умтулууга күч таап алат, жакшы сапаттарга. Коомдо сөз түрдө оң таасир бере алат, коомду жакшы жакка баштай алат. Эң азында мечитте Курандан сабак берет жаш балдарга. Эң көбүндө жогору президентке чейин барат да.
айылдан баштап жогору жакка чейин. Айтайын дегеним, нурсултандар, атыңыздарга затыңыздарды ар дайым туурулаңыздар, болгону токтобоңуздар. Сиз туура жолдосуз. Пиво, виски, арак ичкен кыздардын 3 зыяны. Биринчиден оору жуктурат. Ичип алган кыз көп нерсе кылып коет өзү билбеген абалда. Жети жетпеген көчөдө таксиге отуруп алып деле ичип алган кыз ал. Аны алдап бирдеке кылып койсо, ал алкоголдоздан арак сасып турат. Мисалы, мени зордоду десе ким ишенет ага? Мисалы үчүн да жөнөкөй эле. Ал назик кыз болсо, ичип алган болсо, ким кайсы эркек ага жакшы көз назары менен карасын, мисалы үчүн. Дароо пайдаланышты ойлойт да, мисалы үчүнчү. О ичип алган кызда канчалаган инфекциялар, оорулар болушу мүмкүн. Я көрүнгөн эркек таста калып кеткен болсо, ал эркектен канча инфекция өткөн болушу мүмкүн. Ичти уланта берсе, көрүнгөн эркек менен жүрө берсе, көрүнгөн менен кала берсе, көрүнгөн эркекке оору жугуза берет да. Биринчиден инфекция ташуу кызматын аткарат алкоголь ичкен кыздар. Арак ичкен кыздар. Мен тыйкан берен эле барып 100 грамм ичип кайра үйгө жатып алам дебе да. Арак келген учурда аял киши өзүн жоготот. Ошон үчүн көп ойноштуктар башкалар арак ичкенден кийин болот. Себеби бар жогу көз жумуп коюш үчүн бир себеп табылды да. Ал эми экинчиден ар дайым сасыйт. Каерде болсун сасыйт. Виски, пиво ичкен аялдын алдына кадимкидей жиркенесин. Жакындай болсо 10 метр алыктан келип турган болот жыты. Кудайым сактасын. Ал эми үчүнчүдөн мен сени жакшы түшүнүп турам, карындашым, эжем. Сен болбой калганда, күйөөң сени измена кылып атканын көрүп калганда иче беришиң мүмкүн, например. Жигитиң жакшы көргөн жигитиң менен эмес, башкасы менен киного барганыңда жакшы көргөнүн көрүп калса, ого чыдай албай ичип коюшуң мүмкүн, мисалы үчүн. Ар кандай себептерди өзүңө шылтоо кылышың мүмкүн. Бирок бул себептер, дүйнөдөгү эч бир себептер, проблемалар сени алкоголь ичип кетишиңе себеп болбош керек да. Ички ирада деп коет, ички күчүңдү сындырып койбош керек. Кыргыз аялдарынан айлансаң арзыйт да. Эгер эстелик коюшка уруксат болгондо динибизде, мен ошо Молодая гвардияга же площадка чоң эстелик кылып, биз эркектерди кечиргиле деп сонун кылып эстеликти кылмакмын да. Айтайын дегеним, аял киши, кыргыз аялдары өзгөчө, мен көп өлкөлөрдө болдум. Көп аялдар төрөбөйт. Эрине кызмат кылыш деген тема жок. Тең укуктуубуз деп туруп, керектүү жерде тең укуктуу, керексиз жерде укугу жок да. Акча алыш маселесинде мен ылдыймын дейт, а башка времяларда тең укуктуубуз дейт да. Көп. Узакка барбай эле территорияларды карасаңыз, төрөбөйт. Ит багуу болот. Мен бала төргөндөн көрө ит бакканым жакшы дейт да. А биздикилер эң азында 3, 2, 5, 6, 7, 8, 10 чейин төрөп таштап атпайбы, мисалы үчүн. И төрөп эле жөн эле таштап койбостон, эри таштап кетсе дагы өзү багат да, өзү бутка турат, өзү бизнес кылат, мисалы үчүн. Эли алимент төлөөсүн качып жүрөт, а бул аял башы менен, аял керт башы менен, жалгыз башы менен балдарын багып жүрөт. Россияда иштеп үй алып, ушундай аракет кылып атат да. Мындай карап туруп, кээ бир аялдардын эркек түрү бар да, алар эркектен да күчтүүрөөк эркек да. Аларга айкел койсоң арзыйт. Ошо ичиндеги канчалык органдар алмашып турат, гормондор өзгөрүп турат, этектери месячный келип турат, ошол учурда ичинде канча оорулар болот, кан майдаланат, кайра түптөлөт, өзүнүн ордуна келет. Ошол процесстерде аял киши канчалык ооруйт, мисалы үчүн ичи эч нерсе жакпай калат, көп нерсени каалап калат, мисалы үчүн баардык нерсени ичине жутуп, и ага кошумча балдарынын жүктөрүн тартыш бул өтө кыйын. Кыргыз аялдарына ошон үчүн айлансаң арзыйт да. Жигиттер ошон үчүн Кытайдын кыздарга, корейлерге, башкаларга кызыкпастан кыргыздын кызынан өтөрү жок. Кыргыздын кызынан өтөрү жок. Жүгүң жерде калбайт. Намысың көчөдө калбайт. Ошон үчүн дин тармагынан, любой тармактан алып көр. Кыргыздын кызынан өтөрү жок. Бойдоктор кыздардын кыргызынан өтөрү жок. Аракет кылайлы. Аялдарды урматтаганга, сыйлаганга. Чечендерди карагыла, жигиттер. Бир айылга кирсең, көчөдөгү карындаш менен жүрсөң, сени тушталып койбойт. Бизде азыр өзүмдүн кошунамдын кызы бар, сүйлөшө бер деп коет. Мисалы үчүн ушунча жөнөкөй болуп калды, ушунчалык кызганыч деген нерсе жоголуп кетти. Кенен түшүнүк жок болуп атат да. Ата баласыга айтып атып, балам, сенин эжең бир эле биздин эжең, сенин эжең эмес, ал көчөдөгү карындашың, алдыңкы эжең деп тарбия беришибиз керек. Намыс менен, мужиктик күч менен ойготуп тарбиялашыбыз керек.
Мектеп, университет эч бир мекеме бербеген барга 4 тарбияны ата-эне бериш керек. Биринчиден дин тарбиясы, Раббысын, пайгамбарын таанытыш керек. Жүрөктүн эң ылдыйкы жагы ошол нерсени кабыл алып жаштыгынан тутуп алса, ошол нерсени максат болуп кумир тутуп, өмүрүнүн аягына чейин алданбайт, жамандыкка бакпайт, арам жолдон алыс болот. Экинчи бере турган тарбияңыз бул финансы жагы, акча жагы. Акча агымын үйрөтүшүңүз керек. Себеби эч бир университет, эч бир мектеп акча табыш программасын бербейт да. Сиз мындайча айтканда өнөр бериң. Өзбек туугандары карасаңыз, нан жеп аткан нанчыга барып баламды тарбияла, шагирт кыл, нан жапканды үйрөт, самсычыга барып самсыгын үйрөт, жыгачтык алып барып жыгачты какканды үйрөт деп шагирт кылып берет да. И ошо уста келип үйдөн балаңыз бош беле десе, бар, агайыңы чакырып атат, устазыңы чакырып атат, бара бер деп жөнөтүп берет да. Эмне кылып атса дагы. Көрдүңүзбү, устаз шагирттикке канчалык бекем. Ошон үчүн Өзбекстандын өнөрчү кол эмгек жагынан дүйнө жүзүндө барлык жерде бар. Дубайдын центрине барың, өзбектердин чайканалары бар. Сауд Арабияга барың, өзбектин чайканасы бар. Каяка барың, Вьетнам, Таиланд, любой жерге барың, өзбектердин кухнялары, нанканалары, башкалары бар. Эмне үчүн? Себеби алар шагирттикке өтө катуу басым жасайт. Чыңгыз Айтматовдун шагирти мисалы күчтүү болгондо, азыр биз Чыңгыз Айтматовдон кийин мынандай шагирттери деп айтмакпыз да, сыймыктар, мисалы үчүн. Айтайын дегеним эмне? Акча агымын үйрөтүңүз балаңызга. Дин тарбиясы, акча агымы. Андан кийин үйлөнүш темасын үйрөтүшүңүз керек. Үйлөнүш бул чоң процесс. Үйлөнүш, тарбия бериш. Себеби балаңдын баласы небере эмес, бала дейт го. Чындап балаңды жакшы көрөсүң, ошон үчүн бала да. Небереңди тарбиялай турган ошо балаң болот. Балаңа туура тарбия бер. Үйлөнүштө туура жаркындасың. Сени кыйнап койбосун демекчимин да. Ал эми 4-чү вазипаңыз жаназа намаз, өлгөндө кепиндеш, ошол маселелерди үйрөтүшүңүз керек. Сизден кийин сиз түптөп койгон империяны улап кетишке даярдап коюшуңуз керек да. Бизнес жааты болсун, өзүңүздүн эмне жааттан бир ийгиликтерди багындырдыңыз да, аны эртең тентектик кылып сарптап жибербеш керек да. Ошол нерсени улантып кетиш керек ошол бала. Ошол нерсеге даярдашыңыз керек. Аялың бербей койсо эмне кылыш керек? Эркек үчүн эң кыйын, эң оор нерсе, удар тийген нерсе, чөлдө бир адам кетип атат да. Өтө чаңкаган, өлөйүн деп атат. Ошол жерде суу чыгып калды, бирок сууну бирөө бербей атат ал кишиге. Ал канчалык баягы адамды жаман көрөт, сууну бербей калган адамды, туурабы? Аял да кудум ушул вазифаны аткарат бул жерде. Ыктыярдуу түрдө кааласаң каалабасаң аял болгондон кийин төшөккө чакырганда сөзсүз түрдө келиш керек. Тандырдан аны жеп атасызбы, казанда тамак кылып атасызбы? Себеби шахват деген, көтөрүлүү деген нерсе бар. Эркек киши көчөдө жүрөт, бирөөгө назары тийип калышы мүмкүн. Келбаса эки күчүктөр бири-бирине жакындык кылып аткан болушу мүмкүн. Жаныбарлар, көчөдөгүлөр, мисалы үчүн. Азыр любовниктер көбөйүп кетти, көчөдө бири-бирине жакындык кылып аткан, назары көзү түшүп калган болушу мүмкүн. Ошондон көтөрүлүп, баягы уруктук чыгыштын аракетин кылып калат да. Эгер сиз керектүү учурда керектүү нерсеңизди бербесеңиз, анда как балдардын апасы катары, аялы катары, эне катары көрүп калат, бирок сиз бербеген нерсени башка жерден издешти баштайт да. Эң жаманы телефондогу уятсыз абирсиз кыздарга үйрөнүп калышы мүмкүн, колу менен маани кылып, өзүнүн уруктугун өзү чыгара турган болуп калышы мүмкүн, мунжу болуп калышы мүмкүн, оорулуу болуп калышы мүмкүн. Кийин барып бабник деп коебу, изменщик болобу, ошондойлорго кирип кетиш толук түрдө ыктымал. Ошондуктан эриңизди ар дайым ыраазы кылганга аракет кылыңыз. Эң жаман нерсе эркектик жагын козгоп коюп көчөгө чыгара бериш да. Мындан коркунучтуусу жок. Ал эми аял үчүн эң оору эптеп эле эркеги эри сайгылап алса, анан өзү жыргап уктап алса, жатып алса да, бул өтө оор тийет аял киши үчүн. Ошо процесске чейин өтө романтика жакшы, гүл бериш жакшы, бирок иш бүткөндөн кийин тескери карап жатып алганы бул аял үчүн өтө оор. Ошо процесс бүткөндөн кийин дагы өзүңдү мажбурлап эркелет, сүй. Аялдын мээсинде жаман түшүнүк калыптанып калбасын. Ошо иши бүтсө болду деген тема келбесин мээсине. Кафеде кыз баладан улуу бала көп да. Чачтарачканага барсаңыз, кыздардан көрө балдар көбүрөөк. Чачын макияж кылып аткан, бирдеке кылып аткан, глаза кылып аткан, азыр жүзүгө бирдекелерди койгон балдар өтө көбөйүп атат. Назиктешип кетип атат. Кыздар кыз сыпат болуп, ничкелешип, арыкташып, ошондой болуп атат.
Эркектердин көбү модель болом деп кыйшаңдап басып кетип атат да. Жеңилтек ойлуу болуп калып атат. Лидер, семьяны башкарам. Баягы ат келсе дагы, сел келсе дагы алдымда туруп берем семьяны деген эркектер жоголуп атат. Ошондой эркектерди тарбия кыла турган аталар өзү жок болуп атат да. Жеңил тарбиялап кой атабыз балдарыбызды. Балдарыбызды лидер кылышыбыз керек. Комфорт зонасында эмес, эртең керек болсо лопатка чабыш керек болсо, кетмен чабыш керек болсо, тракторда бирдеке уруш керек. Кыскасы эмне иш болбосун эркек киши универсал кылып даярдашыбыз керек. Универсал солдат кылып. Семьяда ардеке болушу мүмкүн. Эртең өзүнүн жашоосу кылгандан кийин, турмуш кылгандан кийин өзү лидер болот, бир семьянын башчысы болот. Ал учурда эркек киши бардык нерсеге даяр болуш керек. Пияз отош керекпи, адал иштен качпастан, арам ишке бакпастан, туура таза так адал ишин кылыш керек. Ошо процессте ошо тарбияны беришибиз керек балдарыбызга мекендештерим. 14-15 жаштагы карындаштарым өтө катуу эскертүүм. Ата энеңиз сизди каякта жүрөсүң, ким менен жүрөсүң, подружкаң ким, мынау сен менен сүйлөшүп аткан, общение кылып аткан бала ким деп сурап аткан болсо, сен кимсиң, андай мындай, мени чектөө койбо, мага кысым кылба, сыгып салдың го деп ата энеге каршы угроза катуу кыймылап аракет, корсук кополдук кылбаңыз. Эмне үчүн? Канчалаганы зордук көрүп, өмүр бою инвалид болуп калып атат, өлүп калып атат. 14-15 жашта сүйгө кирип кетип, өзүнүн этаждан таштай берип, сүйгөн жигити башка кетип калып, не деген темалар болуп кетип атат да. 14-15 жаш сенде көп нерселер өзгөрүп аткан учуру болот. Ошол учур эми чоң селкине турган, чоң тепкичке аттай турган учур. Ошол учурда сага контроль катуу болуп атабы? Сүйүн, сен ойлой турган адамды. Сен бирөөгө керек экенсиң. 14-15 жаштагы көчөдөгү ата энеси жокторду карагын. Не деген абал, не деген кыйынчылык. Сени комфорт, токтук ата энеңдин көп эркелеткен деген мээрим махабаты көчөгө чыгарып койбосун. Кыз бала жоктуктан, анан ашыкча токтуктан бузулуп кетет. Комфорт сени бузуп койбосун, карындашым. Кара санаган душман катары эмес, бир акаң, байкең катары айтып атам. Өзүңдү токтот. Сени бирөө контролдоп атса сүйүн. Мен ойлогон адам бар экен да. Оштон бир акабыз жазат, өзбек бир тууганыбыз, аялымды кошунам менен кармап алдым дейт да. Мен ал эркектин ордуна өзүмдү коюп көрдүм да. Эркеги болуп туруп, көзүнө чөп салып жүргөн. Мен эмне айткым келет? Күнөө кылыш бар. Бирок күнөөнүн үстүнө эки эсе күнөө не десеңиз, бул кошунасы менен күнөө кылган. Себеби кошуна бири-бирине ишенет. Россияга кетсе дагы мына кошунам бар, ишеничтүү деп кетет, мисалы үчүн. Бирок кошуна болуп конуңду билип туруп, аңдып, арам иш кылышың, бул эки эсе күнөө да. Күнөө үстүнө күнөө. Ошондуктан күнөө үстүнө күнөө кылба. Бирөөнүн аялына туура эмес көз карашта караба. Аялыңа кандай мамиледе болсоң, сенин жакындарың, досторуң, тааныштарың сенин аялыңа ошо сен кылган мамилени кылат. Жакшы да жакшы, жаман да жаман. Ошон үчүн өзүң үйдө жаман мамиле кылсаң дагы аны эч ким көрбөйт. Бирок жок дегенде элдин көзүнчө аялыңа жакшы мамиле кыл. Анын башы менен жерге чаппа, авторитетин төгүп чачпа. Кашыктап чогулткан авторитетин филактап чачып салба. Көп эркектер ушундай аялын ушул баягы коллектив боло турганда, жанында достору болгондо, бирдекелер болгондо өтө катуу уят кылып салат да. Аял киши араң башын көтөрүп отурат. Жок. Сиз канчалык кадыр бактаганыңыз сайын аялыңызды башкалар урматтап сыйлайт. Мисалы үчүн өзүңүздүн бир тууган карындашыңыз турат, карындашыңыздын алдында аялыңызга гүл берип атасыз, шакектерди берип атасыз. Карындашыңызга не кылып атсаңыз ага дагы кылып атасыз да. Мисалы үчүн, ага биринчи кылып, карындашыңызга экинчи кылып, мисалы үчүн. Карындашыңыз ушунчалык сиздеги болгон сый урматты, сүйүүнү, аялыңызга болгон махабатты, мээримди көрүп туруп, кантип сиздин аялыңызга катуураак сүйлөйт. Кантип бар тамак салып кел мага деп бакырып айтат. Суранат. Болбосо өзү куюп келет, мисалы үчүнчү. Айтайын дегеним, сиздин сүрүңүз аялыңызга кылган мээрим махабатыңызда. Айтайын дегеним, мээрим махабат бериңиз аялыңызга. Сүйүңүз, урматтаңыз. Карашы, кичине келишпестиктер болгондо жекече чечишкиле, бирок коомдо, элдин алдында, тууган уруктардын алдында урматтаганды билиң.